Чаткал районунун калкы негизинен күнүмдүк тиричилик товарларын кышкысын коңшулаш Алапка районунун базарынан, ал эми жайкысын Талас аркылуу Бишкектен жана Казакстандын жакынкы шаарларынан ташып келишет. Антсе да акыркы мезгилде чаткалдык ишкерлер тарабынан ачылган кайра иштетүүчү ишканалардын саны күн сайын өсүүдө. Булардын бири Айгыржал айылынын тургуну жеке ишкер Нурсултан Кошбаев өз айылына самын жасоочу аппаратты ишке киргизип, район тургундарын сапаттуу самын менен камсыздап баштады. Анын кардарлары күн сайын көбөйүп, жеке ишкер жасаган арзан жана сапаттуу самынга болгон суроо талаптар өсүүдө. Ишкер 2 айда 10 000 данага жакын самын жасап саттыкка чыгарды. Биз самын аппарат алып келдик Чаткалга. Алып келгенибизге где-то 1-2 ай болуп калды. Алып келип азыр иштетип жатабыз. Кышкызын алып келип калдык. Мүмкүнчүлүк болбоду. Эми жаз кезде буюрса зданияны чоңойтуп, өндүрүштү дагы да өндүргөнгө аракет жасайбыз деп атабыз.